Азыркы учурда көптөгөн кыздар турмушка чыга албай жүрөт. Ошолор турмушка чыгыш үчүн эмне кылышы керек? Алардын ожиданиялары абдан чоң да, күтүүлөрүчү. Алар сөзсүз жакшы үй бүлөдөн, жакшы машинеси бар, жакшы үйү бар, жакшы характери бар. Эми укмуш принц на коне күтөт, абдан чоң бир күтүүлөрү бар да. Ал күтүүлөр бар экенин эркектер деле билет да. Алар дагы иштеп келели, анда тиякта машина алалы, үй алалы деп. Алар дагы чоң ошо күтүүлөрүн угуп алып, аракет кылышат. Бирок алардын баарын болгондон кийин силер ошол уровеньде эмне бере аласыңар? Эгер анда характери жакшы болсун, бай болсун, мейли бардыгы бар болсун, сулуу болсун, ал силерден да спрос абдан жашыраагын алат, акылдуураагын алат, сулуураагын алат. Ошон үчүн силерге да спрос да, канчалык силер андан күтүү күтсөңөр, ал да ошончолук өйдө спрос кыла берет да. Ошондуктан мен ойлойм, эгер күйөөгө тием десеңер, ушул күтүүлөрдүн баарын жокко чыгарыш керек. Эч кандай бирөөнү эле калтырыш керек деп ойлойм да. Эң силерге маанилүү болгон. Мен даже анын характери ит болсо дагы, бирок бой узун болсун, мен ошо менен жашайм тырышып деп, ошондой анда бир характеристикасын калтырышыңар керек да. Ошол бир характеристика үчүн мен жашайм деп убада берип, кетип калбайм, мен таштап салбайм деген ошол бир эле характеристика да. Бир характеристика жардам берет силерге ошол сконцентрироваться да, точно ушул эле болсун депчи. Мен мисалы аялымды тандаганда көп кыздардын арасынан студент учурда 4-курсту бүтүп атканда мен тандагам. Менде да көп болгон күтүүлөр. Мен дагы сулуусун, улуусун, баардык жактардан өйдө бир критерийлер жазып отуруп, анан баарын чийдим да. Чийип, анан бир эле характеристика калтыргам. Менин жардамчым болсун деген. Бир эле характеристика. Башкалардын баарын алып салгам. Сулуу эмеспи, байбы, бай эмеспи, башка характеристикалардын баарын алып салгам. Мага жардамчыбы деген суроону коюп калтыргам да. Анан бир күнү бир вечеринка болгон, жаңы жылга карата ушундай сыяктуу. Анан баардык кыздар бир 20, 30, 50 адамдай жүрөт. Баары тең эле шапашып, ойноп атат, карта ойноп атышат, бийлеп атышат, эми жаңы жылды кандай мааракет этип атышат. Анан ошол учурда мен өзүмдүн немемди эстеп кеттим да, критериимдичи мен койгон бир эле критериимде жардамчы болсун деген. Анан ал мага жардамчы болуш керек. Анткени жазылып турат ушунда жардамчы болсун деп анан издеп, анан кухняны карасам, баягы кыз, менин жубайым Асель, идиш жууп атат. Анткени мен тамакка продукт алып келгем, анан тамакты жасаш керек болчу, анан идиш жууш керек болчу, анан баарын чакыргам, баары кичине жардамдашкан, бирок менин жардамчым ал мага ошол тамакты да жасашкан, анан идишти да жууп аткан адам болчу да. Мен ошондо түшүндүм, ал менин жардамчым экенин. Бирок мен аны башка бир себептер менен, критерийлер менен кабыл албай атканымды түшүндүм да. Ошол мага чоң бир откровение болду. Ушул кыз экен. Мен ушуга алам депчи. Мен аракеттин баардыгын ошого кылдым да. Бул менин практикам, бирок силердин практикаңарда башкача болушу мүмкүн, бирок бир эле характеристика калып койгонуңар силерге туура да. Ал характеристика мындай күчтүү болуш керек. Баардык ичине камтыган бир эле нерсе. Ошон үчүн ойлонуңуздар. Көп күтүүлөрдү койбоңуздар. Силерге дагы бир нерсе, кыздарга бука көзүң кунаажың көзүң кыспаса бука жибин үзбөйт дегендей, силерге бир эле нерсе да. Чай берип коюңуз. 1 стакан болсо дагы суу. Көп кыздар ойлонот, бул бала мени карабай атат, бул мени карабай атат депчи. Жөн эле барып 1 стакан суу берип, силердин инициативаңардан эле мен суу ичесиңби депчи, чай ичесиңби депчи, жанына коюп койсоңор, ал биринчи эле силерди уже номер 1-ге чыгып каласыңар. Анткени алар да ошону күтүшөт да, 1,5 кашык суу ким берет болду экен депчи. Так что силерге чоң совет. Үйлөнөм десеңер дагы келсеңер болот. Бизде курс для предбрачный подготовка бар. Келип окуп өтүп кетсеңер болот. Ким кааласа астына жазыңыздар, силерге өтүп беребиз.